Додуруш Шашейна, siz kengiri malumat berdiğiniz uqtuq malumatыңызды. Men buga чейин да bir-iki жолу айттым эле. Азыр бүгүнкү күндө мол мектептерге жана садиктерге электрондук очередь боюнча, кезек боюнча жакшы система түздүңүздөр. Бул дагы болсо эми коррупцияны кыскартуу максатында негизи ниети жакшы. Бирок ошол жерде бир көйгөйлүү маселе болуп атат да. Мисалы бизде мынау борборлордо, мисалы Бишкек шаарында, Ош шаарында региондордон келип иштеген ата-энелер бар. Эми 2 баласы, 3 баласы менен келишет бул жергечи. Алар эми ошол өзүнө жакыныраак мектеп же болбосо бала бакчага электрондук очередке тура турган болсо, ал жерге тура алышпайт. Анын пропискасы айылда болуп атат. Ошо айылындагы мектептер чыгып калып атат. Ошол чоң көйгөй болуп атат да, бүгүнкү күндө канчалаган ата-энелер бул жакка мына ички миграциянын алкагында келип, бирок ошол негизде кыйналып атышат. Ошону кандай бир тартипке салсак болот? Бул Санарип министрлиги менен биргеликте сиздердин сунушуңуздар буга чейин эми протоколдук тапшырмада берилген эле бир көйгөй чечилбей атат да. Бүгүнкү күндө бизде бала бакчаларда пропискасы каралбайт. Быйыл жаңы мектеп системасында түндүк системасы менен айкалыштырып киргиздик. Өзүбүз көрдүк, көптөгөн ата-энелердин жоопкерсиздиги 10-15 жыл жашаса дагы пропискага турбаптыр. Ошо мисал үчүн күйөөгө чыкса ата-энесинин калган. Ошон үчүн 2-июнга чейин мүмкүнчүлүк берилди. 2-июнга чейин пропискага туруп өзү жашаган жерде кайрадан өзү каалаган мектепке пропискасынын жанында катталса болот. Бул маселени мэр менен да сүйлөштүк. Толук маалыматты Санарип боюнча министрдин орун басары да жооп берсе болот. Лера. Саламатсыздарбы? Өзү положение о правилах регистрации и снятия граждан с Кыргызской республикиде 40 күндүн ичинде канча күн эле пропискага туруш керек жашаган жерде. Бул өзү мыйзамдын чегинде ошондой каралган. Анан азыр биринчи этапта жана Дастан Далабаевич айтып кеткендей, ошол мектептин жанында прописка 20 жыл жашагандар кире албайбыз деп дагы маселе болуп атат. Анткени кээ бирлер ушундай временный 1 ай 2 айга эле прописка тура калып ошол мектепке кирип атышат. Ал дагы бул эки тараптуу да караш керек да, анткени ошол жерде көптөн бери жашап келаткан адамдар мыйзам чегинде тем более регистрациясы барларга мүмкүнчүлүк берилет биринчи этапта. И экинчи этапта 2-июньдан кийин любой Кыргызстандын кайсы точкасынан болбосун Бишкектин мектептерине, бирок уже орун калган мектептерине жазыла алат. Рахмат, Додургүл Шаршеевна, биз эми кандай болбосун ар бир жаранды окутканга милдеттүүбүз. Эми булар айласыздан кайрылып атышат да, 6 айлык 1 жылга келип жашагандар. Эми бул жерде ижарада турушат. Ижаранын хозяйыны пропискага тургузбайт, өзүңүз билесиз. Башка бир жол жобосун жеңилдетирген бир карап көрсөк болобу? Эми булар мыйзамга такай турган болсок, анда такыр мүмкүн эмес экен. Дагы бир кошумча бир жеңилдетүү барбы бир? Биринчи турдан кийин 40% бош мектептер азырчы. Анан азыр 2-июнда дагы биз чоң мүмкүнчүлүктөрдү беребиз да. Анткени бир мезгилде мектептер бирдей толуш үчүн аракет кылып атабыз. Ошону бир карап чыгыңыздар суранчы, бир комиссия түзөсү кандай кыласыз ушул маселе боюнча. Экинчи маселе, бүгүнкү күндө эми билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында мугалимдерибизди аттестациядан мындай ыктыярдуу түрдө өтүш керек да, бул аттестациядан. Бүгүнкү күндө жыйынтык кандай болуп атат? Жакшы эмес. Көп мугалимдер өткөн жок. Бирок биз азыр дагы санариптик технологияларды иштеп чыгып жатабыз. Мугалимдин ишмердүүлүгүн мындан ары мындай субъективдүү баалабастан толугу менен алардын ишмердүүлүгүн жасалма интеллект аркылуу баалап АИСТ мугалим платформасы түзүлдү. Биз аларды окутабыз, өнүктүрөбүз, өстүрөбүз. Андан кийин өз алдынча окуганга шарт түзүп, андан аттестацияга барганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Булар жана кошумча 5000 үчүн берип атат да.
Бирок акы төлөөнү азыр жолу KPI деп коет, натыйжага багытталган акы төлөө системасын иштөөнүн алдында турабыз. Додуру Шашаевна, эми азыр менин маалыматым боюнча 10% айланасында гана аттестациядан өтүп тур да. Ооба, Бул деген өтөбүз. нерсе эми өтө начар деген белгизет. Ошого ким мугалимдер, чындыгында мугалимдерибиздин билим деңгээли начарбы, же жанагы тесттер, же болбосо жоболор татаалбы? Тесттер Убакыт токтотуп койгочу. негизинен бул тесттер өздөрү эле иштеп жүргөн. Мына ушуну эске алуу менен быйыл атайын бюджеттен каржыла бөлүндү. Бүткүл Кыргызстанда мугалимдердин профессионалдык ишмердүүлүгүн аныктайбыз. Жазалоо иретинде эмес, система кандай иштеп атат? Мугалимдердин кесибин өркүндөтүү, окуу жайы кандай иштеп атат? Мугалимдерди даярдоо, алардын муктаждыгын биз толугу менен анализ кылабыз. Анан жообун беребиз. Рахмат. Себеби бул эми Кемчилик бар. Сапатта өтө олуттуу кемчилик. Кабыл алууну жогорулатабыз, талаптарын жогорку окуу жайга. Былтыр 120 балга көтөргөнбүз. Быйыл 130 деп жатабыз. Эреже боюнча 10 балдан жылда көтөрүш керек. Ошондо былтыр эгерде квота 2000 гранттык квота берилсе, тапшырган мугалимдердин саны 2297 болду. Ошол эле учурда орточо босого бал абдан жакшы ийгиликтерди берип келе жатат. Мен ишенем, ушул реформанын өзөктүү мазмуну дагы сапаттуу мугалимдердин мектепке келишин шарт түзүү. Рахмат, ушул дагы бир чоң көйгөйдө карап чыксаңыздар, анан могул азыр коллегалар дагы айтып кетти, ОРТ боюнча. Мына акыркы жылдары 9, 10, 11 класстын окуучулары класстары өтө азайып атат. Ар кандай мисалы ошондой курстарга кетип, ошол ОРТ боюнча окутуп аткан жанагы ачылып аткан курстар боюнча дагы бир укук коргоо органдарына берип териштирип койсоңуздар. Бул жерде эми конкуренция, сиздер өзүңүздөрдүн коргошуңуздар керек мугалимдерди. Мен азыр бүт Кыргызстанды кыдырып мугалимдер менен кездешкенде өздөрүнө көрсөттүм, бепбекер турат. Ошол билим берүү системабыздын дагы сабатсыздыгы болуп атат да. Бепбекер турат. Ошол биз ошонун баарын ар бир миллион бала, миллион ата-эне мугалимдерибиздин баары бекер тиркеме кылып киргизип беребиз дагы. Анан жанагы конкуренттүү акча төлөгөн система азаят. Мына билим берүүнүн өзгөрүшүнүн бүт баары ошол жаңы муундагы өнүктүрүүчүлүк билим берүү системасына өткөндө азаят. Экинчиден, биз бүт бардыгы эле жогорку окуу жайга барсын деп айтпайбыз. Бу жерде кесиптик техникалык окуу жайлардын жумушчу кесиптин бүгүн өтө ички рынокко да таңсыкпыз, тышкы рынокко да таңсыкпыз. Ошолорго дагы өтө чоң багыт беребиз. Пытууга жалаң 2 алган неудачниктер тапшырат деген стигмадан арылып, эң мыкты, эң тез каражат таба турган мүмкүнчүлүк бар. Баары эле жогорку окуу жайга тапшырбай, ушул жерде мүмкүнчүлүгүн табышка да багыт беребиз. Биз орто боюнча күрөшүп атабыз. Эмне үчүн? Анткени сен сабакты билбейсиң деп туруп, бүгүнкү күндө начар окуган балдарды ортого катыштырбай эле коюп атат мектептен. Бул бизге начар. Экинчиден, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюм жетекчилери толугу менен текшерүүнү ошол ортонун жыйынтыгы чыкпаса кызматтан кетирүү маселесин коюп атабыз. Биз муну түп тамыры менен тыйдык. Бул орты, сиз билесиз, коррупциясы жок жогорку окуу жайга тапшыруу болот. Билим сапатын аныктай албайт. Анткени бүтүрүүчүлөрдүн бир белгилүү проценти катышпайт жана айрым предметтер катышпайт. Ошон үчүн бул жерде билим сапатын көрсөтө албайт. Жогорку окуу жай гана тапшыруу инструменти. Рахмат, Додургүл Шашаевна, менин сөзүмдүн аягында ушул жана мектеп мугалимдердин, мектеп директорлордун конкурсу боюнча дагы бир топ көйгөйлөр бар. Ошолорду да карап чыксаңыздар, эми канткенде ушул толук кандуу иш алып кетилет.